YouTube блогер Доронбек Адаханов. Мекендештер долбоорунун бул жолку чыгарылышы Пакистанга арналат. Сапарыбыз Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Алтымаш Вазирхандын узатуусу менен башталды. Алдыда болсо бизди жаңы өлкө, жаңы таасирлер жана кызыктуу жолугушуулар күтүп турат. Успешной дороги вам и, как на киргизском наши братья говорят, акчол. Рахмат. Давайте, еще увидимся. Увидимся. Всего доброго. Всего доброго. Аэропорттон бизди Пакистанда жашап эмгектенип жаткан мекендештерибиз жылуу тосуп алышты. Ошентип Пакистандагы сапарыбыз алгачкы мүнөттөрдөн тарта мекендештерибиз менен башталды. Жол бою унаада бара жатып, мекендешибиз Мухаммад Ариф Пакистан тууралуу кызыктуу маалыматтарды айтып, бул өлкөнүн өзгөчөлүктөрү менен тааныштырып жатты. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз Пакистан өлкөсүнүн борбору Исламабад шаарына келдик. Бүгүнкү көрсөтүүдө атайын чыгарылышта биздин ушул Пакистандагы саякатыбыз жөнүндө маалымат бермекчибиз. Пакистандын туризми, экономикасы жана бул жакта эмне менен 250 миллион эл жашап атат. Ошол жөнүндө айтып бермекчибиз. Кызыктын баары алдыда, бизден алыстабаңыздар. Биз Исламабадтан тартып Лахорго чейин барып, өлкөнүн тарыхый жайларын, маданий мурастарын жана өзгөчө жерлерин тасмага түшүрдүк. Бул сапарда Пакистандын тарыхы менен бүгүнкүсүн айкалыштырган өзгөчө жерлерге баш багып, өлкөнүн өзгөчөлүгүн жакындан таанууга аракет кылдык. Эмесе Пакистанга болгон сапарыбызга чогуу күбө болуңуздар. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөр билгендей, биз азыркы учурда Пакистандын Исламабад шаарынын борборунда турабыз. Биздин мекендешибиз Ариф Мирза бүгүн бизди тосуп, атайын ушул Гилгит регионунун мурдагы губернатору, азыркы парламенттагы депутаты менен интервьюга атайын уюштуруптур. Биз азыр келип ошолор менен жолугуп, бүгүнкү интервьюбузду баштайбыз. Кеттик анда. Рахмат, Пакистанга кош келдиңиз. Келиңиз. Ариф Мырза, биз аябай бүгүн ушул кубанычтабыз. Биздин ушул Гилгит сиз жашаган регионду атайын өкүлдөрү келип бизге интервьюга макул болгондугу үчүн бүгүн кыргыз телевидениясы атайын Исламабадка келип, ушул биздин мекендештер жөнүндө, сиздин ата бабаларыңыз жөнүндө атайын чыгарылышты уюштуруп атабыз. Биринчи эле суроо болсун, ушул көп жылдары депутат болуп, ошол Гилгитти жетектеп, азыркы учурда болсо ушул тиги биздин силердин ушул парламентте депутат катары мындай суроо бергим келип атат да. Келечекте ушул биздин Пакистан менен Кыргызстандагы болгон алакалардын негизинде кандай пландар бар? Азыркы учурда Пакистан кандай деңгээлде, 10 жыл мурда кандай эле? Андан сырткары ушул Гилгитте жашаган элге ошол учурда губернатор болгон учурунда кандай иштерди аткарды? Анан кыргыздарга болгон мамилеси кандай? तरीके से किर्गिज़स्तान के जो शहर है ओश उसको इस प्रोटोकॉल एग्रीमेंट का हिस्सा बनाया जाए और ताकि गिलगित बल्तिस्तान यानी गिलगित, काशगर और ओश ये तीन जो है वो सिटीज़ मैन इनके दरमियान सफरी जो मुश्किलात हैं उसको ख़त्म करके वीज़े को आसान करके वहीं बॉर्डर पास की तरतीब दे के फिर तिजारती इलाकाई मुआहदे हों जिससे दोनों इलाकों के जो है वो तिजारत को भी फ़ायदा हो, सकाफ़त को भी फ़ायदा हो, टूरिज़म को भी फ़ायदा हो। तो वो अभी चूँकि एम्बेसडर यहाँ मौजूद नहीं है, तो जब भी एम्बेसडर किर्गिज़स्तान के आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला इस मामले को हम अपने फ़ॉरेन ऑफिस में ले जाएंगे और उसके बाद हमारी ख्वाहिश है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट से भी बात की जाए। 3 मुल्कों के दरमियान ये मामला अगर होता है तो ये तारीख़ी रिश्ता जो है वो कारोबारी रिश्ते में और मज़ीद जो है वो
मावनत कर सकता है। Birinchi gubernatorday sizlar atayin Qirg'izistondan bu yoqqa o'zini qirg'iz tug'anlarini izlab, andan Pokiston o'zimiz do'stimiz deb izlab kelganingizga, intervyuga chaqirganingizga rahmat. Andan ikkinchisi biz sizlarda, misol uchun bizni aytib o'tadi, sizlarda biz chetdan kelgan bir boshqa bir ulut deb o'ylamaymiz. Biz siz bilan tug'an, biz kichikdan cho'ng yashab cho'ng bo'lganmiz. Ana 100 yildan oshiq bo'ldi sizlar cho'nglar kelgan. Kelib dinni ishini ayvay yaxshi din o'rgatdi. Andan yer terib, andan biznes bo'lavi har qaysi tarafdan sizlarning cho'nglar Gilgit Baltiston provinsiyada ayvay xizmat qilgan. Hozirgi kelgan yoshlarda ma'lum bo'ladi, vrach bo'ladi, voyenida bo'ladi, milisiyada bo'ladi. Sizlarning qirg'izlar Gilgitlik mesni eldan yaxshi Gilgit Baltiston provinsiyasiga ishlab berdilar. Bu qirg'iz ulut ayvay buyuk ulut. Biz avay suyunamiz, quvonamiz. Biz shunday ulut bilan birga cho'ng yashaymiz. Andan ikkinchisiga masalan uchun Gilgit bilan Qashqar. Gilgit bilan Qashqar chegara o'rtasida biz viza avtobus yuradida. Masalan uchun Qashqarliklar Gilgit Qashqarga borsa, bu yoqqa posolka viza olmaydi. Gilgit o'zining milisiyasidan bir past chiqadi. Shuni olib biz Gilgitdagi mesniylar Qashqarga bora oladi, Qashqarliklar bu yoqqa keladi. Bir yil burunda bu yoqda Ataxonov bor vaqtida shu programmani bu gubernator u kishi bilan baylanishgan. Janaqa avtobus turizm avtobus yuradi Gilgitdan Qashqar. Shu avtobusni uzartib chegarasi Qashqar O'shga yetkazsak, anan O'sh Qashqar Gilgit orqali shu avtobus yursa, anan bizning Gilgit bilan Qirg'izistonning tariximiz o'xshaydi. To'g'liq joy, boy, chorvalik yaxshi ko'radi, ekishni barni yaxshi ko'radi. Bizning ayvay ko'p birdasiz o'xshaydi, tariximiz o'xshaydi. Ana shu avtobus yo'l ochilsa, turizm bo'ladi, biznes bo'ladi, bizning do'stligimiz, tug'andirligimiz baylanishimizga ayvay yaxshi bo'ladi. Biz shu masalani chechganmiz. Biroq elchi ketib qoldi. Hozir bizning ministerimizda shu plan bor. Hozir yangidan bu yoqqa Qirg'iziston elchisi kelsa, shu bizning minister shu programmani ochadi. Buyursa biz harakat qilyapmiz. Gilgitdan avtobus chegarasi Qashqar, O'shga avtobus yurish kerak deydi. Hem bu gelecekte uşul Pakistan çoğun ülkede dünya yüzünde uşul halkının sanı boyunca 5. orunda turadi ekende. Anan Pakistan'ın geleceği kanday болады? Pakistan'da gelecekte kanday görürsüzдөр? 65% eli bu yaşlar eken. Anan biz dile uşul siz uşul gubernator katары, депутат katары Qirg'iziston bilan çoğu Pakistan'da kanday alakalar bilan biriktirsek, çoğu kanday işlerde alıp barsak bo'ladi? तो मेरे ख्याल में अब दोनों मुल्कों के दरमियान सबसे बड़ा बैरियर जो है वो है ज़बान का मामला। बाकी हमारा दीन एक है, खाना पीना एक है और रहना सहना एक है। अगर ये ज़बान का बैरियर हम ख़त्म करने में कामयाब हुए तो ये दोनों मुल्क बड़े ताकतवर हो सकते हैं, एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। Pakistan, Qirg'izistonning 200 yil burungi tariximiz, bizning baylanishlar ayvay o'xshaydi. Dinimiz bir, yashovimiz o'xshaydi, tamoqlarimiz o'xshaydi. Gilgit provinsiyasi вообще o'xshaydi. Biroq bizning shu 100 yil orasida bo'lib qoldi. Endi Pokiston bilan O'rta Osiyo mamlakatlar baribir baylanish to'xtab qoldi. Birinchi jahon urushidan keyin, anan revolyutsiyadan boshlab shu O'rta Osiyoning har qanday mamlakat Qirg'iziston bilan boshqa mamlakat bilan baylanish to'xtagan eng cho'ng problema. Birinchi bo'lib bizning shu Pokiston bilan Qirg'izistonning tarixiy baylanishimizda qayta qo'shish uchun shu chegaralarni ochish kerak. Yo'l ochish kerak. Samolyot bo'ladi, dengiz yo'li yo'q, ana samolyotda besplat ochish kerak. Chegaradan yo'l ochib kirish kerak. Birinchi biz baylanishsak, andan keyin ikkinchi masalalarga kira olamiz. Andan ikkinchi Qirg'izistonda el az, biroq madaniyat ayvay yaxshi, cho'ng. Bizda el ko'p, bizda texnikada bor. Bizning el sizlarning madaniyat bilan shug'ulsak, anan ko'p bir жұмышlarni ishlab chiqarishimiz mumkin. Bu ikkinchi. Anan uchinchisida deydi, hozirgi zamonda dunyoda kuchli bo'lish eng muhim. Chunki bultir Hindiston Pokistonga so'qish qildi. Pokistonda kuchi bor. Pokiston Xudoy buyursa dunyoning birinchi musulmon
военный турат. Şu себептен o'zidan bir 7 barobar cho'ng dushmanni aybay yaxshi tayqiladi. Shu sabab uchun hozir biz o'ylayotamiz, har qanday O'rta Osiyoning Qirg'iziston bo'lar va boshqa respublika bari birinchi o'zini joshlariga yaxshi tarbiya berish kerak. Anan o'zining mamlakatining voyennisiga ko'proq harakat qilish, o'zini qo'g'dash uchun yaxshi harakat qilish kerak. Chunki bu dunyoda hozir siz biri sizni tashlakdan biri salsa, ikki salish kerak. Qanday qilsangiz siz yashay olasiz. Hozir bu dunyoda bosilib yashash kerak emas, bosh ko'tarib yashash kerak. Shu uchun bosh ko'tarish kerak. Chunki Pokistonda shu kuchi bo'lgan sababidan hozir Amerika bilan Eronning 10-jahon urushini to'xtatib, anani söylashga o'tirg'izgan sababi kuch bo'lish kerak. Shu uchun Qirg'iziston tarafda qolgan bar respublikalar ham o'zining hukumatiga, o'zining eli o'ziga kuch olish kerak, o'zining difosiga kuchli bo'lsin. Shu dunyoga bosh ko'tarib yashash kerak deydi. Kichinekey belegi bar ele Qirg'izistondan olib kelgan. Bu qalpoq deb qo'yadi. Qishqisin bunda bosh navorot üşübeydi, jayqisin terdebeydi. Aytib qo'ysangiz. ये किर्गिस्तान का ट्रेडिशन है, ये सबसे काबिल मुहतरम लोगों को हम ये पहनाते हैं। ये हमारी इज्जत है जो गर्मियों में आपको पसीना आने नहीं देता और सर्दियों में सर्दी लगने नहीं देती। Ушуну кийгизип койгондо уруксат бериңиз. अगर आपको इजाजत दे तो यहाँ पे Mana. Чоң рахмат. Рахмат. Анан сизге кичине белегибиз бар. Сизге деле берип коелу мына. Бул болсо биздин ушул 15-каналдын немеси. Буну сизге мына. Келиңиз. Чоң рахмат. Алгачкы таанышуубузду болсо пакистандыктардын салттуу чайын татып көрүү менен баштадык. Мекендешибиз бизди чай ичүүгө алып барып, жергиликтүү даамдан ооз тийгизди. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз Ариф Мирза менен кечке жүрүп, анан биздин мекендештер менен жүрүп атайын ушул Кувайта Дилдар чайканасына келдик. Бул Пакистандын өзгөчө чай экен. Азыр бизге куюп берет. Көрсөңүздөр болот мына. Мына бизге чайды куюп берди. Азыр алып туруп, мына бул чайдан ичип көрөбүз мына. Көрдүңүзбүрбү? Сонун кылып мына, момундай. Аябай даамдуу, ана таттуу чай экен. Пакистанга келсеңиздер, сөзсүз ушундай Пакистандын чайынан ичкиле. Барыңыздарга Пакистандан, Исламабадтан чоң салам. Bizda misol uchun çay bilan mana aq shakar ishlatilmaydi. Çayga mana shakar xamushdan chiqadi. Shakar xamushdan chiqqan shakar. Buni qo'ysangiz çay tatiydi. Anan bu qatlama. Ар бир өлкөгө сапарга барганда ал өлкөнүн тарыхын жана маданиятын жакындан таануу үчүн музейге баш багуу биздин сапардын маанилүү бөлүгү. Пакистандагы сапарыбызда да бул салтты улантып, Исламабаддагы улуттук музейлердин бири болгон Лок Вирсага келдик. Бул жерден өлкөнүн улуттук баалуулуктары, каада, салты, кол өнөрчүлүгү жана кылымдардан бери сакталып келе жаткан маданий мурастары менен тааныштык. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, сиздер ойлоп жатсаңыздар керек, биз Кыргызстандын тарых музейиндебиз деп. Жок. Бул Пакистандын борбору болгон Исламабад шаарындагы Этна Лок Визра деген музей. Ошол Исламабадта атайын биздин Кыргызстандын каада салты үчүн, биздин тарыхыбыздын белгисине атайын ушундай павильон ачыптыр. Мына көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү биздин берүүдө биз ушул музей жөнүндө сиздерге айтып бермекчибиз. Кызыктын баары алдыда, анда эмесе кийинки видеодон көрүңүздөр.
1974-жылы түзүлгөн аянты 60 000 чарчы фут болгон музей Пакистандагы эң ири музей катары белгилүү. Бул жерде ар кайсы аймактардын кол өнөрчүлүк буюмдары, улуттук кийимдери, керамикасы, музыкалык аспаптары жана зер буюмдары сакталат. Музейде Пакистандын ар түрдүү элдеринин турмушун, үйлөнүү, той майрамдары чагылдырылат. Бүгүн биз атайын ушу Кыргызстандан 15 канал келдик. Ушу Кыргызстандагы Пакистандын элчилиги бизди жиберип, ушул Пакистандын тарыхы жөнүндө, ушул музей жөнүндө тартабыз. Ошол музей боюнча айтып берсеңиз, музей кайсы жылы түптөлгөн, канча жыл болду, музейдин негизи эле мазмуну кандай? The purpose of this organization is to promote folk heritage of Pakistan, to deal with research, collection, documentation, preservation and dissemination of Pakistan's folk heritage. Men atım jonda Muhammed Anwarul Haq deyt. Bul meze qaysı muzey var. Bul 1974-жылдары түзүлгөн дейт. Ошол Пакистандын баардык областтарынын кайсы улуттук беренелер бар. Ошол баары чогултуп, ошол жакка биз иштеп, аракет кылып, ошол жакка чогултканбыз дейт. Ошол биз азыр байкадык, ошол учурда Орто Азия өлкөлөрүнө өзүнчө бөлүнүп тур да. Анан Кыргызстандын деле бир өзүнчө павильону бар экен. Ошол жөнүндө эле айтып берип койсо. Kyrgyzstan, not only in Pakistan but also abroad, because a number of foreign delegations are coming and visiting the museum regularly. Бул биздин кайсы улуттук мурас бар. Бул бир гана Пакистандык эмес дейт, бүтүн дүйнөнүкү. Анан биз Пакистанга дагы аны чет элдиктерге, Орто Азия, Кыргызстан аларга да ушул жер болуп койгонбуз дейт. Анан баардыгы дүйнө жүзүнө делегация келет, директорлор келет, туристтер келет, ушулар көрөт, ушуларга маалымат. Исламабадты Фейсал мечитисиз элестетүү кыйын. Маргала тоолорунун этегинде жайгашкан бул кереметтүү имарат Пакистандын баш калаасынын символуна айланган. Биздин Пакистандагы сапарыбыз бул өзгөчө жайга баш багуу менен уланды. Мечиттин курулушу дээрлик 12 жылда бүткөн. 1976-жылы башталып, 1988-жылы аяктаган. Фейсал мечити өзүнүн көлөмү менен да таң калтырат. Анын комплекси бир учурда 100 000 деген адамды кабыл ала тургандай чоң. Бүгүнкү күндө ал ибадат жайы гана эмес, эл эң көп барган белгилүү жайлардын бири. Армаңыздар урматтуу биздин көрөрмандар, бүгүн биз Исламабад шаарынын атайын ушул Фейсал мечитине келдик. Бул Фейсал мечит дүйнө жүзүндө 6-орунда, Түштүк Азияда 5-орунда турат экен. 10 000ден 100 000ге чейин киши кирип бул жерде намаз окуса болот экен. Кийинки чыгарылышта биздин видеолордон мечит жөнүндө маалыматтарды көрүңүздөр. Урматтуу Мухаммед Дермеш, биз атайын ушул чыгармачыл топ телевидение Кыргызстандан келдик. Анан ушул Фейсал мечити жөнүндө, бул мечит качан курулган, эмне себеп бул курулду, канча киши батат бул мечитке, бир учурда канча киши намаз окуса болот, анан тарыхы жөнүндө айтып берсеңиз. और इसी तरह हमारी ख्वातीन भी है, वहाँ पे भी ख्वातीन जो है ना वो 1500 ख्वातीन नमाज पढ़ सकती है. Бул мечит Сауд Арабия өкмөтүнүн тарабынан белек болгон Шах Фейсал бесе батча өткөн ошол 1974 жылдары башталган дейт ишине. Анын бунун эң кызык нерсеси ушул мечиттин устун жок, дубар жок. Бул дубар узунча болуп турат, там узунча турат. Бул там эмесе себеби кармап турган сырттагы мунарасы. Ушул мунара бул тамны кармап турат, төрт бурчтан. Анын бул Арабиянын ушул чадыр болот, арабтардын ушул сыяктуу эсалынгандай. Тетигил жак ушул мене азан ачуу, азанчынын эмесе оруну алды болсо, бул мисалы бир соттун накшасы турат дейт, ушундай. Анын бул ортосу ички жагына 10 000 киши батат, 10 000. Анын сыр жагы 100 000 кишиге. 1500 аялдарга да орун бар дейт намаз окууга. फैसल मस्जिद की जो कस्टोडियन है ना वो इस्लामी यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी, और उसके एक फैकल्टी है दावा एकेडमी, वो उसकी पूरी जो है ना मजहबी जो है ना जितनी भी हैं वो अदा करती है. नमाज, पंजगाना नमाज, दुरूस जो हमारे ये हफ़्ज़ की जो हमारे यहाँ तरतीब है, इसी तरह तहफ़ीज़ अपना तजवीद की है. कबूल इस्लाम पूरी दुनिया से आते हैं, वो हमारे इस्लामिक सेंटर के तहत ये सारे, और फैसल मस्जिद के अंदर एक इदारा है इस्लामिक सेंटर, उसके जितने हमारे यहाँ पे कोर्सेस होते हैं, जितने हमारे उसके ज़ेर अंडर हैं जो है ना.
Бұл месчиттин системасыны қармаған низамны Исламик университет бар дейді. Анын дава академиясы бар. Ушул месчиттин барын низамны қармақ қайсыл балдар оқып атқан Құранды, ушул ипис бойынша Құранды жаттаған қарап оқып, ушул барын несені ушул академия қарайды. इसी तरह हमारे फैसल मस्जिद के अंदर जो है ना हर साल जो है ना इतिकाफ़ का प्रोग्राम होता है रमज़ान के आखिरी अशरे में, और आखिरी अशरे में महफिल शमीना भी होती है। 10 दिन हमारे यहाँ कुरान करीम 3-3 पारे के हिसाब से 3 रोज़ाना पढ़ा जाता है तरावी नमाज तरावी में। तो वो 27वीं शब को हम कुरान ख़त्म करते हैं, और यहाँ हमारे पास तकरीबन 1000 तक जो है ना आखिरी अशरे में इतिकाफ़ जो है ना मुसलमान इर्द गिर्द के जो यहाँ के जो शहरी हैं वो इतिकाफ़ भी करते हैं। Бұл месчитте дейді, Рамазанда дейді, 3 жол Құран түсіріледі дейді. Ақырғы 3 күнде де, бір күнде де 3 күн болып, ішінде есептеліп Құран түсіріледі дейді. Анан этикафта отырған кишилер bir 10.000-ге жақын жетіп қалады дейді. Кишилер ушундай жатат. Рамазан. इसके अलावा यहाँ मेंटेनेंस जो है ना हमारे फैसल मस्जिद की जितनी है वो हमारे यहाँ का इस्लामाबाद का बड़ा इदारा सीडी है उसके ज़िम्मे, वो जो है ना इसकी पूरी मेंटेनेंस करते हैं, इसकी जो है ना पूरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम उनके पास है। Бұл месчиттин құрылышы же бирден ке суу жағын бар жағын камсыздаруга биякта Сидия деген неме бар, атайын өкмөт тараптан бөлүгү бар, ушул карайт дейт. Бул колдон жазылган дейт, муну Куранды колдон жазылган. ये कुरान करीम है। Бул теги эң кичинекей Куран эмеси китеби. 30 पारे 30 пара бар ба, кичинекей. मखतूत है इसको कहते हैं हम, जो है ना बिल्कुल जो है ना उसको उस हाथ लगाने से बाज़ औक़ात ख़राब हो जाता है ना, वो सीधा हो जाता है। Бул кол тийзгенге рухсат жок дейт. इसी टाइप के कुरान एक हमारे पास है अभी, उसको हमने यहाँ पे अभी डिस्प्ले करना है। Мындай дагы бир эски Курандын нускасы келипти дейт, анда коебуз дейт. ये हाथ से लिखे हुए सारे हैं। Колдон жазылган дейт баары. ये भी सुनहरी उस कलर से लिखा गया है कुरान करीम जो है ना, ये वाला भी। Бул да ушул алтын эмесе суусу менен жазылган дейт. ये भी जो है ना फ़ारसी ज़ुबान में जो है ना इसका तर्जुमा किया गया है। Бул фарс тилде Курандын эмесе таржумасы кылынган. Котолгон дейт, фарс тилде. ये भी कुरान करीम है, और ये बड़ा इराब के हमारे यहाँ ये हुआ था पाकिस्तान, जब कुरान करीम को जो है ना अजमियों के लिए आया तो उसके ऊपर इराब लगाएगी आसानी के लिए। तो ये वो कुरान है जिस पे इराब नहीं लगाएगी। Бул ушул Куран дейт, касда эрап дейт, муну үстү турат чизилер. Ушул эмес дейт. Бул эрапты биз кийинки Пакистан, ушул биздин Орто Азияга келгенде ушундай оңойчулукчу ушул жасалган. Биринчи Куран ушундай жазылган дейт. इसी तरह ये सारे जो है ना ये भी ये पूरा कुरान नहीं है बल्कि कुछ दुआएं हैं ये वाली, ठीक है, और ये कुरान करीम के साथ। Бул Куран эмес дейт, Куранда алынган дуалар дейт окууга. वन पार्ट Бир парасы. Бул эски кадимки ушул арабча жазуучулар бар дейт. उसका एक मन है। Бул 40 килограмм бир кит эмеси салмагы. Бул бир аят. सयकुल सुफ़ा, ठीक है, दूसरा पारा। और ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है हाशिमी। Бул биз пайгамбарыбыздын аты Хашими. तीसरा पारा आ गया। Бул 3-чү пара. तिलका रसूल। Тилка Русул. चौथा पारा है लन तनालु बिर्रा। Бул 4-чү лантаналу бирла. 4-чүсү. ये नबी करीम का नाम मोहम्मद है। Биз пайгамбарыбыздын аты Мухаммед. कुरान करीम की आयत है कद खलत में कब। Курандын аяты жазып турат. पांचवा पारा आ गया। Бул 5-чи пара. ये तुर्की ने दिया हमें। Бул Турцияден келген. 27 रमज़ान मुबारक को लाया था, और ये लिखा है जो है ना उन्होंने ये सारा उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। और तुर्की के जो है ना शाह सलेमान जो उन्होंने उस वक्त जो है ना उस ज़माने का उस ख़ताती में है, उस दौर की ख़ताती है। तो ये जो अभी जो हमारे तुर्की के हैं अर्दोगान नाम है उनका ना, वो उन्होंने Бул Тайып Ордоган бил 27-чи Рамазанда берген дейт. Султан Сулейман убагында жазылган. Ушул жазылган Куран дейт. Ушул жазып турат Султан Сулейман эмес. कानूनी सुल्तान सलमान कानूनी Султан Сулейман кануни. ये ख़तात थे जो है ना उस ज़माने के, उनका ख़त में जो लिखी हुई है। Бул Усмандар жазган эмес экен, жазуучусу. 12 жаш. आपका नाम क्या है? ईसा ईसा. ईसा खान атты экен. 12 жашында कितने पारे इसकी आपने 7 जेती पारा ने जत्ताप्तर थोड़ी सी तिलावत करो आसान हो जाए से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون صدق الله العظيم. Устраның чоңдығы, анан қанша килограмм салмағы бар, ошол жөнүндө айтып берсин, ये जो झूमर है इसका साइज और वजन इसका कितना होगा? 7,000 जो है ना केजी इसका वजन है, ठीक है ना। और साइज जो है ना, साइज का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 7,000 जो है ना इसका केजी वजन है। और इसके अंदर 1000 बल्ब लगे हुए हैं। Бұл mesela salmağı deyt 700 min, 7 min kilogram mesela salmağı ошондо 7 тонна экен, 7 tonna. 1000'den aşık lamşkala kalıp durат. और ये साइड पे जो लगी हुई है ना, ये जेबें लगी हुई छोटी छोटी, ठीक है ना। ये सोना नहीं, लेकिन सोना नुमा है ये, सुनहरी। Бұл şu altın sudan жасалған mesela deyt. Алтындан, Altın mes, altın su. Алтын су. Қолданылған deyt. Исламабад шаарына болгон иш сапарыбыздын алкагында биз Пакистандын маалымат жана телерадио берүү министрлигинин тышкы маалымат башкармалыгынын директору Асиф Ур Рехман мырза жана башкармалыктын аткаруучу башкы директору Раиса Адил Айым менен жолугуштук. Жолугушуунун жүрүшүндө телеканалыбыз менен Пакистандын маалымат жана телерадио берүү министрлигинин ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүү маселелерин талкууладык. Арке, биздин маегибиздин уландысында мындай суроо бергим келип атат да. Азыр биз ошо Пакистанда Исламабад шаарында борборунда турабыз, тоонун башында. Ошо Исламабад жөнүндө айтып берсеңиз, канча калкы бар, эмне менен алек, Исламабад шаары негизи кандай шаар? Биринчи бул турган жайыңызга Даманико дейт. Даманико деген тоонун ортасы деген сөз. Сол тараптан тоо, оң тараптан тоо. Биякта тоо эмес. Бул тоонун ортасыны урду тилинде Даманико дейт. Şu жайына таныштырып атам. Андан бул Исламабад дүйнө боюнча 1-2-3 борборлор бар бүт дүйнөдө. Харита менен чизилген. Бул Исламабад бүт харита менен чизилген шаар. Бунун көчөлөрү туз болсо туз, сол болсо сол, буну аябай харита менен чизилген шаар. Şu боюнча şu себептен бүт дүйнөнүн 2-3 номерде эң гүзал, эң сон борбор деп эсептелет. Анан бу Пакистандын эң сон шаарынан бири. Эл десеңиз, бу биякта бир 3,5 миллион эл жашайт бу шаарында. Анан бу шаарында сиз келсеңиз, биякка көрсөтөйүн. Бу тарафта биздин президент үйү, анау турган ак үй, президент үйү, биздин парламент, анан биздин эң чоң сот бу тарафтагы сол бина турат. Анан бу биякта бир гол турат. Бу Исламабад шаарынын центрында биз көл турат. Анан биз бу шаардын ар кандай бу жол бу тарафка карасаңыз чоң көчөлөр кетет, 500 метрден бу тарафка кетет. Анан 500 метрден анан бу тарафка жол кетет. Şu себептен бу транспорт эң кулай, эң жакшы трафик болот да. Анан бу тарафта биздин Фесил масжид. Фесил масжид кирамыз. Анан бу биякта биздин эң чоң пакистанский 7 жылдыз мейманханасы турат. Бу десе бүгүн şu 7 жылдыз мейманхананын үстүнүгө чыгып, тақта кешке чай ичип, анан бүт Исламабадты кешки манзараны көрүүгө алабыз. Канча район бар Исламабадда? Исламабадда 12 район бар. 12 район бар. Анан бунда мисалы үчүн 5, 6, 7, 8, 9 деген районларда баары министрлер, анан немелер чет элдиктер жашайт. Анан 8ден башкында бизнесмендер, анан жумуш кылгандар жашайт. Бу Исламабадда жашоо Пакистан боюнча эң кымбат жашоо. Жер Пакистандын эң кымбат жерден бири.
Ана бияқта бар. Чөнки бу борбор болгон себептен эң көп чет мемлекеттин компаниялары, бизнесмендер, элчилер бар бияқта жашайт. Военный чоңлар да бияқта жашайт. Шу себептен Исламабадтын жашоо шарайты Пакистан боюнча эң чоң. Исламабад менен коштошуп сапарыбызды Лахорду көздөй уланттык. Эки шаардын аралыгы унаа менен болжолду 375 чакырым. Жол бою өлкөнүн күнүмдүк жашоосуна күбө болдук. Айрыкча майда унаалар, мотоциклдер жана түркүн түстөгү рикшалар көп кездешет. Айрым унаалар, сүрөттөр, оймо чиймелер, күзгүлөр жана ар кандай жасалгалар менен кооздолгон. Пакистанда унааны кооздоо жөн гана жасалга эмес, өзүнчө маданий көрүнүшкө айланган. Урматтуу достор, бүгүн биз Исламабад шаарынан Лахор шаарына келдик. Лахор шаары Пакистандын экинчи аянты боюнча деле, эли боюнча да экинчи орунда турат. 16 миллион калкы бар. Азыркы учурда биз ушул Батшахи мечитинде турабыз, Лахорда. Бул 1673 жылы салынган мечит экен. Азыркы учурда 50 миң 60 миң киши кирип ушул жерден намаз окуса болот экен. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгү Лахор шаарында болмокчу. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Биринчиден сиздерге кош келдиңиз дейт. Сиз биздин конокторубуз, биз сиздерди Пакистанга келгенге бул месжит 350 жыл болуп мурун курулган дейт. Орангзеб Аламгир, анын атасы Шажахан ал узун аялын сүйүүсүндө Аграда бир Тажмел курган дейт. Баласы болсо месжит куруп берди дейт. Анан бул месжиттин кызыл таштары Индиядан алып келген, ак ташы да Индиядан алып келген, азыркы анан калган таштары Пакистанда Атак деген жерден алып келген. Бул масжиттин 4 бурчтук мунарасы турат, ал бир мунаралы туз эмес, кичине кыйгач турат сырт жагыга. Ал Орангзеб Аламгир аябай кыйын киши болгон экен. Себеби ошол бул месжиттин мунарасы эгер Кудай сактасын, эгер жер титирип же башка бирдеги кырсык болсо, сырт жакка жыгылса месжиттер элдерге усту жыгылбасын дейли. А бул месжиттин ушул убагында свет же башка система жок болчу, улубаң жөнчө. Ал бул жакта мындай бир система жасаган дейт. Ичкеде сүйлөсө аны сыртка чейин угулат экен дейт. Анын бунусу үчүн Дарья Рави, сырт жакта Дарья Рави агат дейт. Ошол Дарья Равини ушул аны кызматкерлер ташып алып келип ушул даратканага чейин жеткирчү дейт. Азыр ичке киребиз. ओल्ड टाइम पे बगैर स्पीकर के बगैर बिजली की आवाज इस तरह आती थी जिस तरह साउंड स्पीकर है अभी आप सुने Сиздер тети бушта турасыздар дейт. Мен теги бушта туруп Куран окуйм дейт. Ушул жакка оңойлуу угулат дейт. Аманту биллахи садакаллаху азим. Бияктан окуса тияктан угулат. Тияктан угулат экен. Мен окуп көрбөйм. Окуп көрүңүз. वो कह रहे हैं करके देखें Үч жерден стендап кылабыз. Окуйм бе? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين और ओल्ड टाइम पे यहाँ पे इको सिस्टम साउंड सिस्टम वाइब्रेशन सिस्टम अभी ज़रा चेक करना Илгерки дейт, ушул мечит курулганда ушундай система жасалган дейт, бирок эч кандай электрика, микрофон жок эле дейт. Эки комната дейт, бир тиякта, бир биякта. Ал ушул жерде отуруп, андай ико, азыркы заманда ико айткандай, вайбрет дегендей, ушундай угулат экен. Ушул жакта сүйлөгөнүнө.
17-кылымда курулган бул кереметтүү Батшахи мечити Могол доорунун архитектурасынын эң көрүнүктүү үлгүлөрүнүн бири. Кызыл таштан тургузулган имараттын көлөмү, өзгөчө архитектурасы дароо эле көңүлдү бурат. Бүгүнкү күндө Батшахи мечити Лахордун гана эмес, жалпы Пакистандын символдорунун бири. Батшахи мечитинин дагы бир өзгөчө сыры анын акустикасында. Мечиттин бир бурчунда акырын сүйлөгөн же шыбыраган адамдын үнү карама-каршы тараптан да угулат. Бул жүздөгөн жылдар мурунку архитектуралык чечимдердин канчалык так болгонун көрсөтүп турат. Лахордогу сапарыбызды шаардын эң маанилүү тарыхый жайларынын бири Шахи Кила, башкача айтканда Лахор чеби менен уланттык. Бул жерде тарых бир нече кылым бою сакталып келет. Чептин аймагында 21 тарыхый имарат сакталып калган. Алардын арасында хан сарайлар, мечиттер, кабыл алуу залдары жана атактуу Шиш Махал күзгүлөр сарайы бар. Шиш Махал миңдеген майда күзгү мозаикалары, мрамор жасалгалары, кооз орнаменттери менен өзгөчөлөнөт. 1981 жылы Лахор чеби ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген. जो कि 1849 से 1947 तक रहा। अंग्रेज़ों ने इसे कंटोनमेंट के तौर पर यूज़ किया, ब्रिटिश कंटोनमेंट। Men atım Makbul deydi. Bugün mene Şahi Killa Lahorga hoş geldiniz deydi. Бұл mesela tarixi 1556 жылдар башталган дейт. Биринчи белекесине там биргети Акбар батша башталган дейт. Биринчи курулушуну. Анан кийин балдары Шажахан, Орангзеп Аламгирге чейин буну убакыт сайында башка жагында куруп баштаган дейт. Bunun bari Muğul hukumatları emez, keyinki Siktар hukumatının dağı 75-60 1756 жылдары 50 жылга чейин башкарып жүргөн дейт. Алар да ушул жакта өкмөт кылып басып жүргөн дейт. Анан кийин англичандар да келип, англичандар дагы ушул жакта басып жүргөн дейт. जी, तो जो मुगलों ने यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई या सिखों ने बनाई या ब्रिटिश ने बनाई, हम वो सब देखेंगे। Moğollar, Siktар жана англичандар курган биз баары курулуштарды көрөбүз дейт. और इस किले का पूरा जो एरिया वो 50 एकड़ है। 15 гектардан ашык жер ушул жерди ээлет дейт. अभी हम पहले अकबर की बिल्डिंग देखने जा रहे हैं। Биринчи Акбардын үйүн көрөбүз дейт. Бул жер патшанын эл чогулуш жери. Ушул жерде отуруп, элдердин сөзүн угуп, элдер меселе ушуну ачык ар кандай сөздөр айтканы, мисалы сот жагына ушул жакка отуруп угучу экен. Азыр ушул киши да ушул Акбар ушул батча убагындагы ушул батчага сыяктуу кийиндирип, анан коюптур. और बादशाह जब किसी को सजा सुनाता था तो कहता था फौरन इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। तो कैद खाना भी बिल्कुल नीचे था बादशाह के सामने। Эгерде батча бирөөнү күнөөлөп, күнөөсү таап калса, аны айтат, сразу муну түрмөгө салып салат дейт. Ал түрмөсү да ушул жакта эле турат экен, жакын эле. Аны ушуну ачып эле элди таштап койчу да. Бул турму. Hormatly mekendештер, бүгүн биз Лахордун чоң музейине келдик. 1865 жылы түптөлгөн музей экен. Азыр биз кирип, ошол музейдин ичини көрөбүз. Бул жерде тарыхый ислам жөнүндө, буддизм жөнүндө аябай тарыхый экспонаттар бар экен. Ошолорду биз көрөбүз. Кеттик анда. Музей Индия менен Пакистандын өз алдынча бөлүнүшүнүн тарыхына арналган. Музейде ошол мезгилдеги адамдардын жеке буюмдары, сүрөттөрү, документтери жана окуяны өз башынан өткөргөн адамдардын эскерүүлөрү сакталган. Лахор музейи Пакистандагы эң байыркы жана эң ири музейлердин бири болуп саналат. Ал Британия өкмөтү тарабынан 1890 жылы курулган. Анын пайдубалын Альберт Виктор койгон. Ал улуу урматтуу Каныша Викториянын чөбөрөсү, небереси болгон. Бул музей негизинен искусство, маданият, археология жана тарых музейи болуп саналат. Музей бул аймактын таш доорунан баштап, азыркы доорго чейинки бай мурасын сактоочу катары кызмат кылат. Пенджаб өкмөтү жана Пенджабтын башкы министри туризм секторуна чоң кызыгуу көрсөтүп, аны өнүктүрүү үчүн олуттуу каражат бөлүүдө. Учурда Пенджаб өкмөтү
бул музейдин имаратын кеңейтүү жана калыбына келтирүү үчүн болжол менен 12 миллиард Пакистан рупийин бөлгөн. Ошондуктан жакынкы келечекте сиз бул музей жөнүндө таптакыр башка жаңы тарыхты көрөсүз. Рахмат. Лахор музейи Шахрахы Кайде Азам көчөсүндө жайгашкан Пакистандагы эң эски жана эң ири музей. Ал 1865 жылы негизделип, 1894 жылдан бери азыркы Индо-Сараджин стилиндеги кызыл кыштан курулган имаратта жайгашкан. Бул музей өлкөнүн эң маанилүү маданий мекемелеринин бири болуп саналат. Анын миссиясы Пакистандын маданий мурасын сактоо, коргоо жана изилдөө. Музей өзүнүн шедеврлери менен таанымал. Мисалы, Лахор музейинин абдан белгилүү жана иконикалык артефакты болгон орозо кармаган Сиддхартха хайкели, Садекуиндин адамзаттын эволюциясы дубал сүрөтү, колониалдык доордогу айрым англис сүрөтчүлөрүнүн портреттери жана ушул аймактагы монета жасоонун эң байыркы үлгүсү болгон штампталган тыйындар. Ошентип, Лахор музейинин жыйнагы абдан ар түрдүү жана ар тараптуу келип, Пакистандын маданияты жана тарыхы менен таанышууга эң сонун мүмкүнчүлүк берет. Сапарыбыздын эң таасирдүү учурларынын бири Пакистан менен Индияны бөлүп турган Вагах чек арасына барганыбыз болду. Бул жерде чек аранын так ортосунда чоң дарбаза бар. Дарбазанын бир тарабында Пакистан, экинчи тарабында Индия. Күн сайын кечинде эки өлкөнүн чек ара аскерлери өз тарабында салтанаттуу марш өткөрүп, желек түшүрүү аземин уюштурат. Биз да дал ушул өзгөчө көрүнүшкө күбө болдук. Урматтуу достор, биз азыркы учурда Индия менен Пакистандын чек арасында турабыз. Бул жерде ушул желектерди көтөрүү боюнча ушундай өзгөчө иш-чара болот экен. Бул күнүгө ушундай иш-чара 1 саат өтөт экен. Азыр мен артымда ошол иш-чара башталат. Бизден алыстабаңыздар. Кызыктын баары алдыда. Кийинки видеолордон көрсөңүздөр болот. Аскерлердин так кадамдары, бийик көтөрүлгөн буттары, бири-бирине жооп берген кыймылдары көрүүчүлөрдүн өзгөчө кызыгуусун жаратат. Күндүн соңунда эки өлкөнүн желектери бир убакта бирдей түшүрүлөт. Бул көрүнүш Вагах чек арасын Пакистандагы эң өзгөчө туристтик жайлардын бирине айландырган. Сапарыбыздын соңунда Пакистандын Discover Pakistan телеканалынын өкүлдөрү менен жолугуштук. Жолугушууда эки өлкөнүн медиасынын ортосунда кызматташуу, биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алыштык.
Пакистан биз үчүн жаңы таасирлерди, жаңы таанышууларды, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү тартуулаган өзгөчө сапар болду. Бул өлкө менен кош айтышканыбыз менен алган таасирлерибиз, жакшы адамдар менен болгон жолугушуулар жүрөгүбүздө сакталат. Здравствуйте, господин. Здравствуйте. Как вы? Приветствую вас. Приветствую. Спасибо. Как Большой привет из Исламабада, из Лахорова. Спасибо. Джон Рахмат. Спасибо. Джон Рахмат, с возвращением. Спасибо, господин. Присаживайтесь, пожалуйста. Пакистан тууралуу атайын репортажды даярдоого, демирге көтөрүп, сапарыбызды уюштурууга колдоо көрсөткөн Пакистандын Кыргызстандагы элчиси Алтымаш Вазирханга терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди сапар алдында узатып, мекенибизге кайтып келгенде кайрадан жылуу тосуп алган элчиге рахмат айтабыз. Бул сапар эки өлкөнүн достугун, кызматташтыгын жана бири-бирин жакындан таануу болгон чоң мүмкүнчүлүктү дагы бир жолу көрсөттү.